Электорат менен иш алып барууда партия активисттеринин ролу чоң. Күжүрмөндүүлүк, кажыбас кайраттуулук активдерге таандык. Парламенттик шайлоодогу жеңиш активдер менен үгүттөөчүлөрдүн ишине байланыштуу. Андыктан шайлоо алдында Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын жетекчилиги Бишкек шаарынын активин Аламүдүн районунун аймагындагы Татыр эс алуу базасына жана Ысык көлдүн жээгиндеги Дордой пансионатына алып барып келди. Бул эс алуу абдан натыйжалуу, жемиштүү жана эсте калаарлык болду. Партиянын жетекчилиги үгүтчүлөр менен активдерди келе жаткан шайлоонун күрдөөлүү күндөрү менен куттуктап, эмгек менен эс алууну да айкалыштыруу натыйжага жеткире турганын, татыктуу эс алуунун өзү да жеңишке бир кадам жылуу дегендикке жатаарын баса белгилешти. Инициаторы — это Ленинский офис партии МГЭК Бүтүн Кыргызстан. Но предстоящие осенью выборы, и для этого каждая партия готовится, чтобы донести до электората, шайлоочуларга наши идеи, нашу программу, наши действия. Я всех поздравляю с сегодняшним выездом на природу. Вместе собрались. Очень большое спасибо, что поддержали наш зов. Я всем желаю в первую очередь здоровья, счастья. И как одна целая команда, дай Бог, осенью хорошие результаты покажем. Но это у нас вот начало наших мероприятий. В дальнейшем таких много будет. Я хотел бы сегодня здесь поздравить всех нас, прежде всего, что мы нашли все время выехать сюда с нами, да. Респект Шишимбаевичу большое спасибо, что сегодня вот такое организовал, он, да, нам отдых. И я думаю, что у нас уже довольно большая команда, и мы обязательно с помощью вас придем к победе. Татыр эс алуу базасында партиянын активдүү 10 мүчөсү ардак грамоталар менен сыйланды. Бул кубанычтуу жана сыймыктуу күндөрдөн болду. Мен ушу Бүтүн эмгек Кыргызстандын 3 күндүк путевкага берип, ошого кары жашы дебей пенсионерлер менен чогуу келип эс алуу жайында отурабыз. Мен ушу Бүтүн эмгек Кыргызстандын аябай ыраазычылыгымды билдирем. Бүтүн эмгек Кыргызстан өркүндөй берсин, өсө берсин. Мындан ары да ийгиликтери көп болсун демекчимин. Ошо биз азыр 3 күндүккө мындай 400гө жакын кишилер келип эс алып атабыз. Арды кайт эткенибиз жакшы. Партия мүчөлөрү ыр-бий сынактарын уюштурушуп, жеңүүчүлөрү акчалай сыйлыктар менен сыйланды. Айымдар менен мырзалар топторго биригишип, аркан тартмайда күч сынашты. Деген менен күч биримдиги, ынтымагы жеңип чыгып, партиянын жетекчилиги койгон баалуу сыйлыктарды күчтүү, акылдуу активдер жеңип кетишти. Эс алуу оюн зоок менен, ыр күлкү менен уланып, кыргыз руху, фольклордук этнографиялык топ өз өнөрлөрүн тартуулашып, партиянын активдүү мүчөлөрүнүн оңой эмес ишине ийгиликтерди каалашты. Активдерди эс алдыруу дагы да улана тургандыгын маалымдап өтмөкчүбүз. Бүтүн Кыргызстан эмгек саясий партиясынын Бишкек шаардык штабынын координатору Маткабулов Рысбек Шашимбаевичтин демилгеси менен Свердлов районунун жашоочуларын 3 күндүк эс алууга Ысык көлгө алып келгенбиз. Бул негизи мероприятие, бул негизи демилге 7 жылдан бери болуп келатат. Жана бул башталышы, мындан уландысы дагы 2 айдын ичинде болот деп пландаштырып жатабыз.